Бүгүнкү күндө акча берип пенсияга чыгып атышат, ошол акча өзү жана бала чакасына арам болбойбу дейт. Мамлекеттин өзүнүн тартиби бар, кимге канча пенсия бериш керек деп. Аны иштеген адамга көбүрөөк пул берсең, сени таза көп иштеген деп чүтли баатыр кылып турат, сен көп пенсия берип коет, көп бергени арам, мамлекет уурдаган болуп эсептелет. Бул мародёрлуктун бир түрү, уурулук. Өзүң иштеген эмессиң, эл иштен жаткансың сен чалкалап. Анан эми пенсияга келген, көп пенсия алгың келе берет, бул жакшы эмес. Жанагы балдарда пособие алгандар бар, пособие бербеш керек мамлекет аларга, бирок алар алдайт, анум жок, мунум жок, уюм жок, коюм жок деп отуруп, мамлекеттен пособие алдап алгандарга да пособие арам. Эң көп алдап пособие алгандар ош менен жаллабат. Бардыгы ачкадан өлүп атам, холодильнигим жок, машинем жок, уюм жок, башка жок дейт. Өзү жайлоого чыгат малын алыпчы. Аны иштегем жок деп пособие алат. Бул арам. Ошол арам тамак менен баккан балдар эртең сени каарылар таштап койсо, каарыганда катын ээрчип кетип калса, айып өзүң эле кой.